Эшик артында туз алдында калган айыл бар экен. Тери жүндөр айыныку же топостуку билбейбиз. Туз алдында мурун айыл калып калганбы? Чын эле кийиз го бул, туздор карасаңар. Кадимки эле тери жүн менен турат да жүнү менен. Мына бул жерде карап бер, үстү көрсөң, могу үстү кет. Тирүүлөк эле көмүп калган го, Билбейм, бул болбосо. карабайда. Ошол жерден туз алышыбы? Туз алышы менен ушул өткөн да. Кирип баратып коркушуп чыгып кетишет. Адам мындай чуңкурлар бар экен го. Мындан да чоң жерлер бар да. Көп нерселер бар, эмелер бар, сырлар бар бул жерде. Качан токтотулган казуу иштери бул жакта? Чукулук менен казган го. 700 метр болса керек общий. Могу бар туз бар. Туз, аябай. Аябай туз бар. Аркамда турган карлуу тоо эмес, бул туз. Биз Чоң Туз айылындабыз. Чынарбек ата азыр ошол Чоң Туз эс алуу борборун бизге тааныштырган атат. Анда эмесе ишине кирели. Ата айтсаңыз, качан ачылды эле ошол эс алуу борбору? Бул өзү 81 жылдары ачылганда түз морги ручной казылган бул жерде түзгө чейин. Андан кийин 88-89 жылдары корейстердин немеси менен комбайн менен казылган жана быдырекей болуп турат го. Азыр көрөбүз ошол жерде бар. Могу бар туз бу ата? Жок, бул жаандан келип анан сиңип тамчыраган неме. Ошондо шор болуп калат. Шор болуп калат. Туз, аябай. Аябай туз экен. Аябай. Аябай туз. Айтсаңыз, анан 3 саат жатышат бул жака, Жок, жүрөт да жөн эле чыңдай, ар бери басып, анан бир күн. Ал эртеси күндөн баштап кечки саат 7-ден эртең менен 7-ге чейин ушул жерде болушат. Бул турбалар эмне? Бул турба эшикке жаман жыттарды алып таштайт. Таза абаны киргизип, жаман жыт алып чыгат. Жок, киргизбейт. Алып таштайт жөн эле. Жаман жыттарды. Вентилятор бар да, сорот да, сормо. Достор, карасаңар, бул жерде бильярд дагы бар экен. Ичине келип, эс алгандар ошол бильярдка дагы ойноп, өздөрүнүн убактысын өткөрсө болот экен, Ооба. Сонун жаштарга дагы шарттар түзүлгөн турбайбы? Ата, сиз өзүңүз канча жаштасыз? Мен өзүм 69 жаштамын. 69 жаштасыз. Канча жыл болду бул жакта иштеп атканыңызга? Мен 78-ден 99-га чейин действующий шахтада иштегем. Бул жакта намазкана бар турбайбы? Ооба, намазканада бар. Ошондо намаз окуган адамдар да келип өзүнүн намазын үзбөстөн ушул жерге намазын окуса болот экен, Ооба. Сиз канча жыл иштедим дедиңиз ошондо жалпысынан? Жалпысынан 23 жыл. 23 жыл. Сиздин аталарыңыз да иштеди эле ошо? Ооба, менин өзүмдүн атам иштеген. Өзүм атам ошо 70-71 жылдары иштеген да. Могул жерде тургандарчы булар? Могу эки запасный выход бул жерде элес турат го. Бул жерге вагон менен келип, ошо тустарды алып, ар жагынан алып чыгып кеткен да. Азыр деле туздар алынабы? Жок, бул жерден алынбайт. Запасный выход деп жазып турат го. Ошо ар көстө чыгып кетет да, бирдеме болсо. Мына бул жер неме? Теннистин. Теннис ойнойт. Ичи сонун го. Мына бул жерде теннис ойношот, тизенге отуруп алышып, эс алышат. Эс алып көрүшөт. Барлыктар ойнойт. Телевизор. Достор, бул жакта оң жагымда, сол жагымда дагы, бул жакта дагы ушундай өтмөктөр бар экен. Бөлмөлөр да жайгаштырылыптыр. Жалпысынан канча бөлмө бар ата ичинде? 21 деп турат го, 21. 21, Ар кандай да эме. Бирөөндө 10 чакты киши жатат, 7-8 киши жатат. 2-ден 3-төн жаткандар бар. Мына бир гөл. Гөл башында, Гөл. Ушунда муну коопсуздук үчүн тосуп койгон турбайсыздарбы? Ооба. Балабакыра кирип кетпеш үчүн тосулганда. Достор, карасаңар, бул жакта туздуу көл бар экен. Тереңдиги канча ата? Тереңдиги мен укканда 17 метрди сойлоткондо жетпей койду деп атканда, андан ашык да бул тетиктик жер.
Ошондо бул табигый жол менен өзү пайда болгон Жок, көлбү? ошондо калган экен да бир неме болгонго. Калып калган суу да бул. Бул жерде морки суу, таза суу да бул, туздуу суу. Шуну алып барып тур жана оорукчан неме келип атпайбы, астматиктерчи. Аллергиялар, дарылап аткандарга алып барып ингаляция кылат, промывание кылат суу немесин баары. Тамагын чайкайт турбайбы? Тамагын чайкап дарылайт да. Бунун түбүндө деле туз болсо керек э? Туз да бут. Бүт эле. Ичип көрсөк болобу азыр? Аз жетпеш да. Азыр жетпейт. Бул жагында эмне бар ата? Якта кийиздер, кадимки бир ала кийиз, тери жүндөр, айынуку же топостуку билбейбиз. Мына, бул жерде көрдүңбү? Мына. Бул жерлердин баары тең кийиздер мына бул. Ошондо бул жакта туз алдында мурун айыл калып калганбы? Ошондо болгон, жашоо болгон го. А сел жүрүп калып калганда ойлойсузбу, сиздин оюңуз боюнча кандай же көчкү басканбы? Жок, бир төңкүрүш болгондо. Переворот болгон го. Чын эле кийиз го бул, достор карасаңар. Чындап эле калың дагы. Мына бул жерде көрдүңбү? Бул жерде кадимки эле тери жүн менен турат да, жүнү менен. Намал тери жүнүнөн ошондо бул жерде мал жанынан эле төңкөс болгондо айыл. Мына бул жерде карап бер, үстү көрдүңбү? Могу үстүндө. Үстүндө кадимки эле биздин апалар жасаган ала кийиз. Мына, көрдүңбү? Бояу менен турат деди. Эгер көч болуп мындай көчүп кетсе, буларды алып кетмек да, демек үстүнөн бир нерсе басып калган. Басып калган да. Мына, о айынын же топостун жүнү калып калган да. Тирүүлөй эле көмүп калган го, болбосо. Билбейм, карабайм, терисинде турат тигинекей. Чыгып калганда мүмкүн ар жагында бардыр көп нерсе. А казып көрүү бар, археологдордун кызыкчылыгын жараткан эмеспи? Ошону укпадым да, ушундай. Мына жана мен айтып аткан чичаң деп атпаймынбы, тече. Ешким чичаң болду. Өйдө күйдү. Кийин эле ошол жардырылган да бул. Кийин жардырып анан могу ичине опасныйраак болгон үчүн Тосуп салыштыбы? Тосуп салган. Жалгыз адам кирсе коркунучтуу го, өзүнчө бир тарых. Бул жакта бөлмө окшойт, жаты зал. Жок. О бөлмө. Сон. Монда туруп коостоп атайын жасаганда мына. Ушуга жатышат. Баары бар мынакей. Свети бар. Wi-Fi тартат. Wi-Fi да барбы? Wi-Fi бар. Сон турбайбы? Эс алуучулар бул жака жылуу кийинип келиш керек экен, Ооба, жылуу кийинип мынакей жуурканы, покрываны баары бар. Эшикте бир үп аба ырайы болуп аткан негизи. Анан ичине кирсек аябай муздак экен. Шешеттердин баары таза негизи. Бул жакта көрүнүшү мүмкүн, эми тузун ичип алгандыктан бир аз жаманыракчы, бирок баардыгы сонун экен. Жата алып эс алса болот экен. Келгиле. Дагы кандай шарттар бар ада? Мына бул жерде эс алуучу жай бар. Ал жерде телевизор көрүшөт. Карта ойногондор карта ойношот, шахмат ойногондор шахмат ойношот. Эс алып отуруп анан жат деген убакта жатат да, саат 11-12-де жатып алышат. Бул жака кандай кызматкерлер эс алуучулар менен чогуу келет? Кандай кызмат? Медайым. Неме бар? Медайым бар. Кароолчу бар, охранник карап турат. Камералар бар бүт ичинде. Өздөрүн жаман сезгендерди акырын чектеп коюшат. Доктор турат, телевизор тигине көрүп турат.
ичинде бардык шарттар жасалган экен, Мынакей. Мына Wi-Fi. Wi-Fi бар экен бул жерде. Мына бул жерге келишип, жанагы эсасыла келет да. Келишип телевизор көрсө болот экен, мына жерге отуруп алышып, телевизорун көрүшөт. Ырдачылар дегене сценага чыгып алып ырдашат. Карта ойношот, шахмат ойношот. Той ичиндеги кинотеатр турбайбы? Бул жерге чыгып да ырдаса болот дедиңиз. Ата бирөө да берип койбойсузбу анда? Менби? Ой, кой. Достор, бул жакта эс алып жүргөн дагы биздин эс алуучубуз бар экен. Саламатсызбы ата? Саламатсызбы. Сизге жактуу бул? Жакты, бул жакшы. Абасы да таза. Аябай сонукен элдин баары келип көрүп, бала чаканын баары менен карап кыдырып жүрүшөт. Үй бүлөңүз менен келдиңизби? Үй бүлөсү менен келебиз. Куда сөөгүм келиптир ушу Жумгалдан. Атайың ушул эс алабыз деп жерди көрүп, тусту көрүшүп. Аны ушу тейлеген кызматкерлер бар экен, баарын көрүп алып, аябай ыраазы болушту. Өзүңүз кайсы жактан Мен келдиңиз? өзүм ортоктон болом, ушул айылдан Кошкордон. Анан кудаларым келиптир, ушулар кудаларым менен куда сөктөр менен келип көрсөтүп ушул жерлерди тусту көрсөтүп жүрөм. Күйгөн сууну да көрдүк. Аябай жактырып бала чакабыз менен. Биринчи жолу келдиңизби? Жок, мен өзүм көп эле көрүп келип жүрөм, бирок куда сөктөрүмдү көрсөтүп жүрөм бул жерден. Бат-баттан келип турасызбы бул жака? Мен ушул ылайга келгенде эле келип турабыз ушу. Айтсаңыз да, бул жер боюнча дагы кандай кызыктуу окуяларды билесиз? Бул жер эми көп нерсеге бай да, илгертен бери ата бабасы ушул жерден баары колдонуп, туз менен малды багышып, ошо баары элдин баары ушул жерден туз алат. Көп нерселер бар, эмелер бар, сырлар бар бул жердин. Ал эми азыр да биз көрдүк да ар жактан мурунку айылдан калган бир боз үйдүн кийиздери, ала кийиздер да бар экен. Илгери бир көчкү жүрүп ушул туздун астында калса керек деп ушу ата бабаларыбыз айтат. Анан биз деле ушул жерде жашоо болуп, анан бир көчкү болуп, анан ушул жерде астында басып калса керек да. Анан биз да көрчүбүз ошол боз үйдүн кийиздери, жыгачтары кадимкидей келип карап кетчү. Малдын калдыктары да бар. Малдын калдыктары, сөөктөрү баарын көрчүбүз. Анан кандай болуп көп жылдардан бери болсо керек. Ал эми азыр бул жерде бир аз эле жер казылып атпайбы? Андан ары да казса бир чоңураак нерселер чыкса керек, калдык сыяктуу. Болушу мүмкүн, эми чыгышы мүмкүн да, бул жерден эми көп жашырын эмелер бар да, сырлар бар болуш керек деп ойлойбуз да. Мына көрдүңүзбү? Морки керки менен турат го, керки. Чукулук менен каскан го. Чукулук менен каскан. Ушул жака чейин каскан экен да? Мына морки немени көрдүңөр да, керкинин издеринчи, чукулуктун издери мына морки менен казып отуруп, анан кай жерде туз болсо ошол жила менен кетишкен да буларчы. Анан ошол жерден туздарды алып ата бабалар оокат кылышкан. Илгери эле. Биз бала кездерде мен да кирип калгам буга. Бир кошуна жести бар эле, ошо менен киргем. Биз да туз алып чыкканбыз да. Бул чоң туз салын электе сиз кичинекей кезиңизде кичинекей эме менен 67-68 жылдары болуш керек менин оюмча. Биздин ата бабалар көп казып, ошо оокат кылышып, башка жактан келгендер эгин бирдемелерин алып келип берип, чай чуйларын. Анан тузду алып кетишкен. Туз алмашып иштешкен. Иштешти да, акча ал убакта деле тартышта жок акча аякта. Кандай неменен жашашчу. Ошондо колго кандай куралдар менен казышчу бул тузду? Жалаң эле керки менен каскан да, керки менен. Андан башка неме этпейт, балтаң да жарабайт буга. Керки менен гана каскан да. Керки менен ошондо улам чукуп казып. Улам чукулуп, чапкылап. Ата бул тузду мурун азыркы колдонгон туздар жокту, кантип колдонушчу тамашка? Муну алып барып алышып эле үйгө алып барып, мындай кусок кылып талкалап туруп эле сууга немеге идишке сууга салып, анан сууга салып биткенден кийин эле суу туз болуп чыгат да. Анан ошонун өзүнүн эмеси менен өлчөмү менен эле апаларыбыз, жеңелерибиз, эжелерибиз ошону колдонгон ата бабалар. Камырын жуурган ошо менен эле. Ата момундай чуңкурлар бар экен го. Бул ушу табигаттын ушундай болуп калат. Кээ бир жерлерде мындан да чоң жерлер бар да. Биз илгери көзөп аткан убактарда бурт деп кирип кетчү иштан кийин. Анан бүлөм эле ушундай шелдер болот да. Жасын могул жерин баштап мүмкүн глухой болгондур. Анан бул жер ачылган.
Чоң Туз эс алуу борборунун жанында туз казган шахта бар экен. Шахта деп айта албайт экен. Ооба. Тилекбай экөөбүз азыр ушул шахтаны бизге көргөзөбүз деп атат. Көргөзөм деп атат. Бул жакта муздак экен, муздакка эмтеп эле уруп атат. Сиз бул жакта туз ташчу элеңизби? Биздин иштебибизге 1 жыл болду. Туз ташып деле иштебейбиз негизинен. Эми майда чүйдө малга өзүбүзгө ушул айылдагы тегерек айылдардагы эле чабандарга туз жеткиликтүү азыр. Казуу иштери мурда болгон, азыр болсо уруксат геологиядан деле жок пока что. Добыча жок азыр. Ошондо мурунку казуу иштеринен калган калдыктарды деле чогултуп анан чабандарга алып барып бересиздерби? Ооба. Ошон качан токтотулган казуу иштери бул жакта? Негизинен Союздан кийин башка инвесторлор келип иштеген, алар деле казышкан, иштетишкен. Бул 1 жылдан бери жок да. 1 жыл болду, Ошондо ушундай аппак эле туз болобу, бул жакта деле? Эми булар шор да. Шор. Туздун өзү кандай өңдө болот? Туздун өзү кара туз болот. Качкор туз, кара туз болот да. Бул жактан казылып жана айыл тургундордун жеткирип турам деп атпайсызбы? Аларга бекер эле алып барып бересизби жаганы? Эми бекер болгондо биздин айыл бекер алат, айыл өкмөт алат да. Айыл өкмөт ушул жердеги 7-8 айыл алат. Бекер эле. Бул шахта канча жыл иштеди эле? Жалпысынан баш аягы. Биз да анасын билбейт эле экенбиз. Приблизительно бир 30 жыл керек болуш керек, менин билишимче. Сиздин кичинекей кезиңизде эле бар болчу да бул жагы. Узундугу канча, тереңдиги? Бул жакта бир светтер күйүп турабы? Бул жака чейин кирсе болот негизи, коопсуздук эрежелери сакталган болсо. Сакталган болсо кирсе болот азыр. Азыркы учурда биздин башыбызда коргоочу эми баш кийимдерибиз жок, ошол үчүн ичине кирүүгө бизге тыюу салышты, кире алган жокпуз. Ишиңизде мисалы кандай кызыктуу окуялар болду эле, ошол боюнча айтып берсеңиз. Шахтада иштеп атканда бойло болсо керек. Кызыктуу окуялардан делеге билбейм, обычно биз санаторияда болобуз. Элдерди дарыланып келишет, ошолорго каралашабыз, жардамдашабыз. Мен жумушум негизи обычно сыртта да. Бул жакта ошол жана чабандар келгенде мал туз беребиз. Өзүңүз жалгыз кирип постоянно бул жакта жүрө бербейбиз. Өзүңүз жалгыз кирип баягы туз чогулуп чыккан учурлар болобу? Негизи коркунучтуу экен, аябай. Тереңдиги канча бунун? Тереңдиги бир 700 метр болсо керек, общий круг айланып келгенде. Аябай терең экен, Жана самовнушение болуп, аба жетпей калып деген дагы эс алуучулар болобу? Ооба. Кирип баратып коркушуп чыгып кетишет. Сон мамлекетке карайт бул жак. Ооба. Айлык аласыздар. Ооба. Канча айлык аласыз? Секрет койбой. Жок, секрет койбойлу, айтып койбойлу. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жетет. 30 миңден тегери. Табыш көзүңүз ушул жакта, Сон. Достор, биз бүгүн Чоң Туз эс алуу борборунда болдук. Чоң Туз эс алуу борборунун ичин көргөздүк, ал жакта туз алдында калган мурунку ата бабаларыбыздан калган айылды көргөздүк. Азыр болсо туз чыгарган шахта мурунку келип ичиндагы жалпысынан силерге баяндаганга аракет кылдык. Кызыктуу баягы берүү болду деп ойлойм. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшмөчү, сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.